Талас районундагы жер үй алтын кеніндегі өндүрүштү жанынан көрүүгө облустагы апрель баатырлары жана активисттер келишти. 14 адамдан турган делегация Альянс Алтын компаниясынын дарыгеринин жана техникалык коопсуздук боюнча адистеринин көзөмөлүнөн өтүп, алтын ылгоочу фабрикага жол тартышты. Карьерден ташылып келген рууда ушул фабрикада иштетилет. Өткөн жылы 1 миллион 333 миң тонна рудадан 4,5 тонна алтын жана 500 килограмм күмүш өндүрүлгөн. Компания экологияга зыян келтирбеген заманбап технологияларды колдонуп, тажрыйбалуу адистер менен иш алып барууда. Бул жагдайды активисттер жакындан көрүп ынанышты. Миң утканча бир көр деп коет. Анан биз мына ачылышы 21-жылдан бери ачылганда 1-2 жолу келип кеткенбиз. Бирок жылда эмес, ай сайын өзгөрүү болуп атыптыр да, биз ошону байкадык. Мына 2 жыл мурун келгенде мындай немелер, обеспечениялар жок болчу. Азыр мына кадимкидей уже бир чоң заводдун уже белгиси болуп калыптыр да, жер үйдүн, накта жер үй деп айтканга уже татыктуу болуп калдык да, жек болот да таластыктар. Мунун баары эң жакшы. Мына азыр биз өзүбүз заводдун ичине прямой кирдик. Мынакей Кудайга шүгүр, бүт таза экен, бир эч кандай неме жок, эскертүүлөр жакшы экен. Мына жада казып сигарет да чектирбейт экен. Бул тазалыгы өтө жакшы деп бааладык да. Сырттан биз туура эмес укканбыз. Компания негизи ачыктан ачык иштеп атыптыр. Бул таза, ачык, жабышыруун, көшөгөнүн артында, ичинде, чоң таштын артында деген жок. Мына биз өскөн бүт ачык. Бүтүн кыдырып келатабыз. Алтын айласында алды өзү берсин. Жана биздин университет дагы жакшы технологияларды алып келип, дагы тегеректерди жакшыландырып, дагы күчөтө берсин. Талаштуу шаар кыла берсин. Ишенген ушул биздин байлыгыбыз. Апрель баатырлары бул күнү алтын бөлүп алгандан кийинки калдыктарды да көрүүнү каалашты. Адистердин тилинде ал кек деп аталат. Ал суу өтпөгөн бир катар калың геомембрана жана 2 катар геотекстил төшөлгөн ушундай калдык сактоочу жайга төгүлөт. Муну компания эл аралык стандарттарга ылайыктап жасаган. Суусу кийинки бассейнге чогулуп, кайра иштетүүгө заводко жөнөтүлөт. Ал эми кектин зыянсыздыгын Илимдер академиясынан тастыктап, курулуш материалдарын чыгарууга мүмкүн экендиги сунушталган. Мынакей, бул септик. Эчтеке аккан жок. Кийин ушунун баары тегистелип, үстүндө бүт бактарак чөп сөйлөт экен. Калдыктарынан жашына калып, академия наук бүт лицензиясын, эмелин баарын өздөрүнүн тыянагын берип атат. 70% калган кумга атырып аткан, 30% кум коштуруп, мына бордюрлар жазып болуп атат. Бул эмне деген? Бул таза экологияга, эртең элге зыян кылбай турган нерселер болуп атат. Академия наук өзүнүн тыянагын берип атат. Сертификат берип атат. Будан башка эмне керек? Академия деле кыргыз элине чыккынчылык кылып ошону уруксат берейин деген ою жок. Булар ошону эртеңки күндө ошонун баары жашына калып, зыяны жок, колдонулат деген тыянагын берип атат. Мындан тышкары жергиликтүү делегация жер үйдөгү жумушчулардын шарттары менен кенен таанышты. Ашкана жана жатаканаларын көрүп, баары жогорку деңгээлде экендигине күбө болушту. Азыркы тапта кендин аймагында 1,5 миңден ашуун жумушчу иштейт. Анын 70-80%дан ашыгын таластыктар түзүп, жакшы маян алышат. Ушунун баарын көрүп суроолоруна жооп алган облус активдери өндүрүштүн мындан аркы кадамына ийгилик каалашты. Алтын кен өнөрү жай тармактарын жер үйдө мындай көп учурда кээ бир адамдар саясатка айландырып жүрөт. Мунун кереги жок. Бул жер өндүрүш. Это производство. Она приносит свои доходы. Мен калыстык, аксакалдык сөзүмдү айтууга даярмын. Башка көп алтын кендер менен салыштырганда, берде методикасы жаңы акыркы технология менен алтын извлекать этилип атат да, нервный материалдан. Демек, бул жетишкендик. Көргөндө эң биринчи ушул заводубуздун тазалыгына, анан бул жердеги кызматчылардын ушундай бир жакшы маанайда жүргөнүн байкадым. Заводдун администрациясына, андан башка элибизге, жерибизге баягы ыраазымын. Бизде өсүп өнүгүү боло берсин. Карап турсак, дүйнө күндөн күнгө алдыга кетип атат. Ансыгары биздин элибизде да, жерибизде да алга жылуу болсун. Негизи бул компания мамлекеттик, коомдук уюмдар жана жергиликтүү эл менен ачык иш алып барууда. Ал үчүн кызыктар тараптарды мейли ал окуучу, студент, мугалим же жарандык активист болсун, четке какпай кендин аймагына киргизип, ушундай таанышууларды жыл бою уюштуруп турат. Бул биздин компаниянын ишмердүүлүгүн эл алдында ачык жүрүп атканын көрсөтүшүбүз керек. Себеби эл арасында баягы билип билбей ар нерсе сүйлөнгөн сөздөр болот. Ошонун баарын көрүп, суулар кандай агып атат, завод кандай иштеп атат, кызматкерлер кандай шартта жашап, кандай шартта тамактанышып атат, баарын өз көздөрү менен көрүп, ыраазычылыктарын айтып азыр чыгышты.
Компания мындан ары ар бир кылып аткан ишин кайсыл тармакта болбосун ачык элге көрсөтүп турганга даяр. Альянс Алтын компаниясы жер үйкенин иштеткени үчүн өлкө казынасына 2015 жылдан бүгүнкү күнгө чейин 27 миллиард сом которгон. Мындан тышкары облуска деп жергиликтүү өнүктүрүү фонддоруна 1 миллиард 800 миллион сом бөлгөн. Компания муну менен чектелбей, ар тараптуу колдоосун бүгүнкү күндө да улантып, облустун муктаждыктарын чечүүгө жакындан жардам көрсөтүүдө.